Бош турган Жалал Абад шаарынын мэрлик кызматына эки талапкер ат салышты. Эки тең Ата журт фракциясынан чыккан. Болгону Шайырбек Ташиев фракциядан сунушталган болсо, Мураталы Тагаевди көпчүлүк коалиция бирдиктүү талапкер катары алып чыккан. Шайлоонун жыйынтыгы менен депутаттардын 18 добушун алган Мураталы Тагаев мэр болуп дайындалды. Ал эми Шайырбек Ташиев 11 добушка ээ болгон болсо, бир депутат экөөнө тең каршы деп добуш берген. Ал эми бир депутат айрым себептер менен шайлоого келбей калган. Мындай мурунку шайлоолордо болгон эмес, мисалы көпчүлүк менен мэр шайланып келген. Мында азыр 11-18 деген бул реалдуу цифрада. Тем более мунун ичинде бирөөнө каршы дегенчи. Буюрса Тагаев Мураталы Абдыкарович Жалал Абад шаарынын жакшы мэри болот деп мындай ишеним менен айтсак болот. Анткени көпчүлүк добушту чыны менен эле алды. Буга чейин Жалал Абад шаардык кеңешинде төрага болуп келген Мураталы Тагаев кызматынан өз арызы менен кетип, мэрлик кызматка киришти. Жаңыдан дайындалган кала башчысы буга чейинки жетекчилердин баштаган ишин улоо менен шаардын инфраструктурасын өнүктүрүүгө басым жасамакчы. Мен 100 күндүк программамдын ичинде мынабы Жалал Абад шаарындагы алгачкылардан болуп курулуп аткан өтмөктүн аягына чыгарып бүтүрөм. Сиздер менен Кудай буйрса чоң ачылышын кылабыз. Андан сырткары мына Газпром ишканасы менен бүгүнкү күндө чоң ири мына спорт зал түшүп атат. Ушул 100 күндүк программаны алып калганда бул имаратта бүтүп, сиздер менен чогуу ушул эгемендүүлүк күнүнө шаарга чоң бир белек болот деген чоң ишеничтемин. Шайлоодо атаандашынан 7 упай артта калган Шайырбек Ташиев жаңыдан кызматка кирген мэрге ийгилик каалады. Ал эми мэр болсом аткарат элем деген пландарын эл өкүлү катары орундатууга болгон аракетин жумшаарын кошумчалады. Мыйзамды утулушту дагы билиш керек, мыйзамды утушту дагы билиш керек. Анан кийин жигит киши жанагы утулуп алып эле ар түрдүү сөздөрдү айтканда болбой калат. Чынында көп добуш алды бизге караганда. Значит, биз ошого макул болушубуз керек. Билгилей кетсек, учурдагы шаардык кеңештин төрагасы Тагаев мэр болгондуктан анын ордуна жаңы спикер болуп, СБКдан Айбек Жолдошев дайындалды. Ал эми Тагаев бул кызматты өткөн жылдын ноябрь айынан бери аркылап келген. Мен ойлойм, эркинликте шаарды алдыга жылдырабыз деп. Бышкан өкүлдөрү билдиришкендей, шайлоо өткөндөн 3 күн ичинде талапкерлер даттанууга укуктуу. Тийиштүү мекемеден кошумчалашкандай, шайлоо учурунда эч кандай мыйзам бузуу орун албаган. Мындан улам шайлоодо жеңишке жеткен талапкер 3 күндөн кийин расмий кызматка киришет. Эске салсак, буга чейинки мэр Салайдин Авазов 25 майда өз арызынын негизинде ээлеген кызматынан бошотулган. Кабылбек Күчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал Абад шаары.